Салам достор. Биздин бул видеону көрүп баштаган болсоңуз, демек классташ газетабыз менен дагы таанышсыз. Газетабызга чыккан ар бир кызыктуу макалабыз туурасында Классташ ТВ каналынан кененирээк көрсөтүп берүүнү чечтик. Ал үчүн болгону биздин каналга жазылыңыз. Эң биринчилерден болуп жаңы кошулган видеолорубузду көрүп, ааламдагы кызыктар менен таанышып тургула. Анда баштадык. Бул таң калаарлык көрүнүш окумуштууларды дагы ойго салды. Индия менен Пакистандын чегинде жайгашкан Хунза дарыясынын өрөөнүн жаштык оазиси деп аташат. Анткени бул жерде жашаган жергиликтүү Хунза уруусунун карылары 110-168 жашка чейин өмүр сүрүшөт. Алар эч качан оорушпайт жана жаш курагынан ал да канча жаш көрүнүшөт. Хунза өрөөнүндө өскөн кандайдыр бир дары чөптөрдү, чайларды колдоносуздарбы? Жана мекениңиз тууралуу айтсаңыз. Ооба. कोई मतलब जड़ी बूटी या कोई Азыр биздин тоолордо өтө көп пайдалуу чөптөр жана чайлар өсөт. Эгер тактап айта турган болсом, бир дары бар. Азыр сиздерге көрсөтөм. जी Аталышын билбей жатам. कोई स्पेसिफिक है जो बहुत ही यूज होती हो Бул өсүмдүк онкологиялык ооруларды азайтат. On the way, you see. On the way, yeah? the seeds Ал өсүмдүктү чийки бойдон жесе да болот. Yeah, the Бирок red биз seeds. көбүнчө сууга жибитип ичебиз. And otherwise, I don't know the name in Cholesterol. English. Palamating is very hot. Palamating. What does this mean? The name, no, I know which one the red seeds from the bush yeah, झाड़ी में जो बीज लगता है yeah, this. Especially this thing is good for cancer. Cancer. That's very interesting. You put it in the water. Then we can eat. I can eat. Yeah, you can eat, no problem. It's very interesting. It's good. Very good. It prevents to cancer. Prevents cancer. China people. Бул өтө пайдалуу өсүмдүк. Аны Кытайга экспорт кылышат. China. To China. What is the name of this? Мунун аталышын эмне дедиңиз? The name is Англисче котормосун билбей жатам. English name. What is it? I don't know. Okay. Okay. And who is the oldest person? How old is the oldest person that you know? Сиз тааныган эң улуу киши канча жашта? 105. 105. 105. Бирөө бар, 105 жашта. My father also А менин атам 97 жашта каза болду. 97. 97. Мурунку кишилердин айтымында алар жалаң гана өзүбүздүн нукура, таза тамактарыбызды гана жешкен. Азыр Хунза өнүгө баштаганга Пакистан жана Кытайдан тамак аштар келе баштады. Бул тамактардын сапаты 25 жыл мурдагыдай эмес. Хунза өрөөнүндө узак жашоо эффектүүлүгүн жогото баштады. Slowly. Бирок жергиликтүү эл кийинки келген элдерге караганда узагыраак жашайт жана ден соолугу жакшы. Хунза уруусу ислам динин карманат. Алар -15 градус сууктукта жуунушат экен жана 100 жашка чыкканча кыймылдуу оюндарда ойношот. 40 жаштагы аялдар жаш кыздардай көрүнүшөт. Бул бактылуу өрөөндү изилдеген шотландиялык дарыгер Мак Гаррисон алар тамак ашында тузду аз колдоноорун жана жер жемиштерди көп жээрин айткан. 200 километрден ашык жерди жөө кыйналбай эле басып өтөөрүн да белгилеген.